Ош шаарынын кире беришиндеги Моноев көчөсүндө курулуп жаткан 2 деңгээлүү жол өтмөгүнүн курулушу 70% аяктады. Учурда астыңкы жолдун четиндеги бетонду куюу иштери аткарылып жатат, бирок курулуш убадалангандай январь айында бүтпөйт. Ош шаардык мэриясынын капиталдык курулуш башкармалыгы иштин кечеңдөөсүн жол жартылай гана жабылып, кызматкерлердин иштөөсүндө кыйынчылыктар жаралгандыгы менен түшүндүрдү. Мындан сырткары мурда планда каралбаган 2 көпүрө долбоорго жаңы кошулган. Ушул курулуш башталары менен эле ушул көчө, Моной көчөсү эки тарабынан толук эч бир адам унаа өтпөй тургандай болуп жабылып туруп, курулуш башталыш керек болчу, бирок шаарга кирүүчү башка жол жок болгонуна байланыштуу биз план кылганбыз, тиги тыы жолу бүтүп калса, тыы менен адамдар кирип чыгып турат унаалар. Биз ушуну толук жабабыз деген. Тилекке каршы тыы жолу ошол учурда толук бүтпөй, мына кече жакында бүттү ал дагы. Биз эмне кылыш керек болду дагы? Биз мына шаарга кирип аткандагы оң тараптагы Юрфа тараптан өзүбүз 2 полосолук жол жасатып чыктык жаңыдан. Жакынкы бир жума аралыгында унаалар үчүн 2 тилкелүү жол убактылуу ачылат. Бул убакта каттамдын башка тилкелеринде жумуштар жүрө берет. Ал үчүн Яккалик каналында 32 метр болгон көпүрөнүн курулушу да кошо жүрүүдө. Ушунча чыдагандан кийин дагы бир аз урматтуу шаардыктар чыдап туруш керек деп биз суранып кетебиз. Анткени бул көпүрөнү жасап койбосок болбойт. Азыр бул дагы чоң эле көпүрө. Узундугу 32 метр, туурасы 9 метр болгон чоң көпүрө болот. Көрүп турасыздар, курулуш иштери кызуу жүрүп жатат. Кудай буйруса биз февралдын бир баштарында ушул көпүрөнүн 20 метрин бүтүп плита басабыз, плиталар барды келди. Ошондо мына жол менен шагыл жол кылып туруп эле жакынкы бир 2 жума 3 жуманын ичинде жолду ачып коебуз. Жолдун туурасы 24 метр болуп, 8 тилкелүү болот. Асфальттоо иштери аба ырайы жылыганда аткарыла тургандыгы айтылды. Ал эми курулуштун толук аяктоо мезгили март айына белгиленип жатат. Бул үчүн 50 жумушчу 2 нөөмөт менен иштөөдө. Биз 2 смена иштеп атабыз, түнү 11-12ге чейин, эртең 9-дан 12ге чейин иштеп атабыз. Азыр 50 жумушчудан сырткары 15-20 техника иштеп атат. Основной бетон иши, обратный засыпка иштери жүрүп атат. Жумуштун 70-80% бүтүп калды. Болжол түрдө азыр март айларында бүтүрөбүз. Погода неме кылса, асфальт позволять этсе эле асфальт эле калат. Азыр февралга бар жумуштар бүтүп, асфальт эле калат. Ысакбек Моноев көчөсү Ош шаарына унаа каттамы эң көп кирген негизги жол. Аталган көчө аркылуу күнүнө миңдеген унаалар кирип чыгып турат. Мындан улам жол тыгыны жаралып, 2 деңгээлүү жол куруу планы ишке ашып баштаган. Ал үчүн жергиликтүү бийлик 269 миллион сом бөлдү. Сыймук Марат уулу, Уран Адишев, ЛТР, Ош шаары.